Өзүн баалаган адам, аябай сонун суроо. Негизи өзүн баалаган адам эч качан башкаларга өзүн салыштырбайт. Эч качан башка адамдарды басынтпайт. Же болбосо башка адамдардан басынбайт. Анын маанайы, анын жашоого болгон каалоосу деп айтабызбы, же анын жашоо образы деги эле башка адамдардын ага кылган мамилесинен мындай эркин болот да. Мисалы бирөөлөр жылмайып койсо мен баалуумун, кабагын бүркөп койсо менин баам жок деген реакция кылбайт. Анткени ал билет, баардык адамдар ага жылмаюуга милдеттүү эмес, баардык адамдар аны кабыл ала албайт, баардык адамдар аны менен жакын мамиле түзө албайт дегендей. Кыскасы мындай өзүн баалаган адам бир нерсени күтүп алып, анан ошондон орусча айтып коет го, разочарование болуп, көңүлү калып, көңүлү сууп, мындай кыйналбайт да, эркин жашайт. Өзүн баалаган адам башкаларды да баалай билет, жана ал мен баалуумун, мен сыяктуу башкалар дагы баалуу деген позицияда жашайт. Ошо анан жөн жок таарынбайт, мындай зрелый адам деп айтат элем, же жетиккен, өзү менен иштешкен, аң сезимдүү жашаган адам. Ошол эле учурда өзүн баалабаган адамчы? Өзүн баалабаган адам жана жогоруда санагандын баардык тескериси. Мисалы өзүн дайыма башкаларга салыштырат, же башкаларды кемсинтет, текеберленет, башкалардан өзүн кем сезет, жөнү жок бир сөздөр, кичинекей сөздөрдү өзүнө жакын кабыл ала берет, жүрөгүнө айтор. Анан өзүнө ишенбейт ал. Өзүнүн эмнеси менен уникалдуу экенин, эмнеси менен өзгөчө экенин билбейт да, өзүн баалаган адам. Ошон үчүн салыштырат. Баса өзүн баалаган адам болсо өзүн терең тааныйт. Анан өзүнүн мактана турган, сыймыктана турган сапаттарын билет да. Бирок ошону менен бой көтөрбөйт ал. Ошону менен сыймыктанат, анан ошону менен чөйрөгө пайда алып келсем деген адам да. Эгер биз ошол күчтүү жактарыбыз менен, ошол мыктылыгыбыз менен өзүбүзгө гана пайда көздөп, өзүбүзгө гана пайда алып келип атсак, анда бул кичине туура эмес багыт болуп калат да. Эгер биз ошол мыктылыгыбыз менен өзүбүзгө дагы, анан коомго дагы пайда алып келип атсак, анда бул туура өзүн кабыл алуу.